Кыргызстан чоң мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү. Ал чын дили менен эмгектенип, акча табууну каалагандар үчүн ар дайым ачык. Кыргыз-орус региондор аралык 8-чи конференцияда сөз сүйлөп, экономиканын негизги артыкчылыктарын белгилеген Замирбек Аскаров өлкө чакан жана орто бизнести активдүү өнүктүрүү боюнча иш алып барып жаткандыгын айтты. Бул үчүн өкмөт ишкерлерге колдоо көрсөтүү боюнча мүмкүн болушунча ачык иштеп жатат. Расмий жана ачык иштеген ар бир ишкерди колдоого даярбыз, дейт вице-премьер-министр. Өз сөзүндө орус ишкерлерин Кыргызстанга инвестиция салууга чакырып, кийинки артыкчылыктуу багыт катары туризм чөйрөсүн атады. 2018 жылы Кыргызстанга 7 миллионго жакын турист келген. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп жана ички дүң продукциясынын 5%-ын түзгөн. 2023 жылга биз бул көрсөткүчтү 7%га жеткирүүнү пландаштыруудабыз. Кыргызстан 2019 жылы дүйнө боюнча эң жагымдуу 5 өлкөлөрдүн тизмесине кирген. Бул Кыргызстан региондо жагымдуу туристтик борборго айланып бара жаткандыгынан кабар берет. Биз Россиядан келген туристтерди да кабыл алууну каалайт элек. Кыргызстандын жаратылышы абдан кооз жана бул жакта көптөгөн жаратылыш парктары, биосфералык жайлар жана курорттук объектилер көп. Ошондой эле экотуризмдин потенциалы чоң. Гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Кыргызстан абдан ыңгайлуу. Кыргыз өкмөтү жер казынасын пайдаланууда кызматташууга кызыктар жана суу энергетика потенциалы абдан жогору болуп, 142 миллиард киловатт саатты түзөт. Ал эми жер казынасын пайдалануу чөйрөсү Кыргыз экономикасы үчүн абдан маанилүү жана чет элдик инвесторлор үчүн жагымдуу. Учурда Русские Алоки акционердик коому менен кызматташууга кол коюу күтүлүүдө. Биз башка дагы орус компанияларды кызматташууга чакырып, алардын коопсуздугун камсыз кылууга кепилдик беребиз, дейт Замирбек Аскаров. Ал акыркы 5-чи артыкчылыктуу багыт катары биргелешкен мекемелерди түзүүнү атады. Ошондой эле анын айтымында Кыргызстандын ЕАЭПке кириши эң туура чечим болгон. ЕАЭПке кошулуу менен Россия 500 миллион доллар бөлгөн Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун жардамы менен 31 миллион долларга бааланган 1600 долбоор ишке ашкандыгын эске салды. Прибыльным бизнесом современным. Убакыт ЕАЭПке кирүү туура чечим экенин көрсөттү. Биримдик көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө жол ачты. Мындан улам стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө биринчи орундагы тапшырма ойдон калат жана бул мамлекетибиздин улуттук кызыкчылыгына толугу менен туура келет. В 2018 году вырос на 5%. Өлкөнүн вице-премьери глобалдык көйгөйлөргө карабастан мамлекеттер арасындагы мамиле өнүгүп жаткандыгын да белгиледи. Ал билдиргендей, глобалдык өзгөрүүлөр, согуш жана туруксуз баадан улам инвестиция азаюуда. Бирок мындай шарттарга карабастан Кыргыз-орус мамилеси бекемделип жатат. Товар жүгүртүү өсүүдө. Быйыл 2 миллиард долларга чейин жетиши мүмкүндүгү айтылды. Бүгүнкү иш-чарада маалымдалгандай, мамлекеттер экономика жаатында гана эмес, коопсуздук жана башка бир канча тармак боюнча иш алып барууда. Кызматташтык 252 документти, келишимдерди жана башка документтерди регламенттейт. А импорт снизится на... Мен ЕАЭПтин алкагындагы таза эмес атаандаштыктын кээ бир учурлары жөнүндө сөз козгогум келип турат. Тоскоолдуктар менен чектөөлөр канчалык аз болсо, соода ошончолук майнаптуу болот. Бүгүнкү күндө эгерде коштогон кагаздары жайында болсо, Россияга экспорттолгон кыргыз товарларынын 80% аталган өлкөгө эркин ташып киргизилет. Муну менен катар эле биримдикке мүчө кээ бир тараптардын көзөмөл органдарынын туура эмес атаандаштыгынын жана протекциялык саясатынын фактылары бар. Анын кесепетинен кыргызстандык ишкерлер зыян тартып жатат. ЕАЭПте Россия негизги ролду ойногондугун эске алсак, бул маселенин оң чечилишинен үмүт кылабыз. Обеспечит большую... Вице-премьер-министр кеп ЕАЭПке мүчө болгон кайсы мамлекет туурасында жүрүп жаткандыгын тактаган жок. Россиянын экономикалык өнүктүрүү министринин орун басары Тимур Максимов болсо өзүнүн саламдашуу сөзүндө 2 күндүк иш-чара эки мамлекет үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берерин белгиледи. Тот факт, что конференция проходит 8-й раз. Бул конференциянын 8-чи ирети өтүп жатканы анын маанилүүлүгүнөн жана актуалдуулугунан кабар берет. Ар башка тармактардан көп сандаган ишкерлер катышып жатышат. Бул факт аз убакыт аралыгында кызматташуунун конкреттүү багыттарын аныктоого жардам берет. Биздин мамиле стратегиялык деңгээлде турганын баарыбыз билебиз. Ал эми конференциянын Россиянын президенти Владимир Путиндин визит алдында өтүп жатканы чоң стимул берет. Сроки очень конструктивны. Кыргызстан ыңгайлуу бизнес климат түзүүгө болгон күчүн жумшап жатат. Тактап айтканда, текшерүүнүн бардык түрлөрүнө 2 жылга мораторий жарыяланды. Өлкөдө бизнес омбудсмен институту түзүлдү. Ал ишкерлердин көйгөйлөрүн өз убагында чечип, мамлекет менен жеке тараптардын ортосунда көпүрө болуп берет. Ошондой эле экономика министрлиги тарабынан айрым мыйзам актыларына да өзгөртүүлөр киргизилип жаткандыгын Олег Панкратов кошумчалады. Проведение совместно с Российской Федерацией
Учурда Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду ийгиликтүү иштеп, өлкөнүн бардык аймактарында филиалдар ачылды. Ишкерлерге колдоо көрсөтүп, так маалымат, кеңеш берүү үчүн аларды тейлей турган борборлорду өлкөнүн бардык чекиттеринде ачууну пландап жатабыз. Алгач Ош, Бишкекте, андан соң башка аймактарда ишке кирет. Натыйжада өнүктөш өлкөлөрдөн, өзгөчө Россиядан да ишенимдүү инвесторлорду кызматташууга кызыктар тараптарды таба алабыз деп ойлойм. Бул жерде Россиянын ири компания өкүлдөрү отурушат. Барыңыздарды тыгыз кызматташууга чакырам. Өз кезегинде биз колубуздан келишинче ыңгайлуу шарттарды түзүүгө даярбыз. Россия менен Кыргызстандын стратегиялык өнүктөштүгү жана интеграциянын жаңы кыйрлары деп аталган Кыргыз-Орус аймак аралык конференциянын расмий бөлүгүнөн соң 4 тегерек стол өтүп, ар бири өз тармагы боюнча талкуу уюштуруп, кызматташуунун жаңы жолдорун издешти. Биринчиси ЯЭПтин алкагында соода-экономика, өнөр-жай тармагына арналды. Промышленности доминируют такие отрасли. Өнөр-жай тармагынын өнүгүшүн алтын өндүрүү, тамак аш жана жеңил өнөр-жай, курулуш материалдарын өндүргөн ишканалардан бөлүп кароо мүмкүн эмес. Алтын өндүрүү республикадагы өнөр-жайдын негизги продуктусу болуп саналат. Акыркы 10 жылдыкта экономика тармагындагы реформалар ичкидүң продукциясынын тутумуна да олуттуу өзгөрүүлөрдү алып келди. Бүгүнкү тегерек столдо кыргыз ишкерлери өздөрүнүн бизнес сунуштарын, идеяларын жаңыртышат. Натыйжада россиялык ишкерлер менен орток долбоорлорду иштеп чыга алабыз деп ойлойм. 7-8% ВВП. Экинчи тегерек стол болсо, эки өлкө санариптештирүү, IT секторунда кандай кызматташа алат деген суроого жооп табуунун үстүндө иштеди. Анын алкагында эки меморандумга кол коюлушу күтүлүп жатат. Биринчиси бирдиктүү дата борбор курууга багытталган. Меморандумга биз жактан Кыргыз Телеком менен Альфа Телеком катышып атат. Орусиянын тарабынан Citronics деген компания катышып атат. Экинчи меморандум бул болсо санарип Кыргызстан боюнча Орусия жактан бул акционердик коом Руспром деген, биз жактан мамлекеттик ишкана Транском жана Евразиялык банк. Белгилей кетсек, Кыргызстанда орус компаниялары менен биргелешкен 688 мекеме иш жүргүзүп келет. Бүгүнкү иш-чара эртең да уланат. Жайнагүл Талас кызы, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.